Агай менен көп эле сабак өттүк. Ошонун натыйжасында ошо машина жасадык, робот машина. Бул машинаны ошол агай Сопбеков Нематыл агай экөөбүз кураштырып, ар кандай микродатчиктерди коюп, жүргүзүүгө даярлап. Бул функцияларды аткарат, алдыга жылып, аркага жылып, баягыдай жакын аралыкка барганда аркага жыла турган кызматтар бар. Ошол эми бул бизге келгенден бери көп нерселерди эле үйрөттүм. Бир эле машина эмес, ар кандай мисалы адамдардын тиричилигине керектүү болгон нерселерди да үйрөндүк. Парниктерди сугарууну үйрөндүк, светтерди өчүрүп жандырганды үйрөндүк, звуковой менен. Дагы абдан эле көп. Анын натыйжасы уже жакшы, буюрсачы. Программасын түзгөндөн кийин бул компиляция болушу керек. Бул робототехника бул 21 кылымдын жаңалыгы десек деле болот. Буга чейин деле робототехника мурунку кылымда деле болуп келген. Бирок азыр мынабу 21 кылымда мынабу санарип териштирүү өтө өнүгүп кеткендигине байланыштуу робототехниканын азыр мүмкүнчүлүктөрү өтө кеңейип, жана муну колдонуу бизде азыр жайылып кетти деп айтсам болот. Мисалы катары келсек, азыр бизде акылдуу үй деген курулуп атат, жаңы үйлөр, акылдуу күнөскана, ошондой эле өзүбүздүн эле мына үй тиричилигинде деле акылдуу буюмдар чыгып атат. Ошолордун баарыны ошол иштеткен бул робототехника деп түшүнөм мен. Бул STEM проектisi боюнча биз быйыл 2020 жылдын январь айынан катыша баштадык. Америка элчилигинин колдоосу менен, ошондой эле USF Ош коомдук бирикмесинин колдоосу менен бизге ошондой сунуш түштү. Биздин Ош технология университетинде ошол робототехниканы жайылтуу боюнча атайын проект сунуш келип түшкөндө биздин окуу жайдын жетекчилиги дагы макул болуп, ошол мугалимдерден группа уюштурулуп, ошол проектке биз катыштык быйылкы жылы. Мага тийгизген таасири, мен өзүм электроника, схемотехника негиздери деген сабактарды берем студенттерге. Ушул сабактарда дагы мен ушул робототехниканын көп элементтерин колдонуп атам. Мунун эң негизги артыкчылыгы бул ошол элементтерди колдонуп гана жөн болбостон, аны ошо программалоо жагында биз үйрөндүк. Аны программалаштырып, ошону биз программанын негизинде башкарууну үйрөндүк. И ошону азыр биз студенттерге да окутуп атабыз. Киргизсек болот деп ойлойм. Себеби бул келечектеги бул баягы жаңы санариптештирүүгө жана программалоо боюнча муну биз киргизсек болот. Мен сунуштап кетер элем. Робототехниканы эгер студенттер киргизсек, булардын дагы билим алуусу бир кыйла кеңеймек. Жаңы технологияларды үйрөнмөк, ошол элементтерди колдонуу, аларды топтоштуруу, ошондой эле программа жагынан башкаруу боюнча буларга дагы аябай мындай чоң жардам болмок да, билим алуусу, кургузуулар бир топ кеңеймек деген пикирим бар менин. Студенттерге жалпы эле ошол робототехникага кызыккандарга айтарым, бул робототехника жаңы ошо 21 кылымдын негизги технологиясы десем жаңылышпаймын. Ошон үчүн мен азыркы көбүнчө жаштарга ушул робототехника боюнча кызыгып, ошондой конкурстар болобу, долбоорлор болобу, проекттер болобу, ошого активдүү катышсаңар жакшы болот эле деген. Булар себеби мунун келечеги бар.